саламатсыздарбы? Соңку саатка алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кыргызстанда коронавирус жуктурган 10 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Коронавирус жуктурган жаңы учурлар Жалал Абад облусунда аныкталган. Белгилей кетсек, учурда өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 94кө жетти. Алардын ичинен Жалал Абад облусунда 3 адам коронавирустан айыгып чыгышкан. Демек, учурда жалпы 91 адам дарыланууда. Коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу максатында 25 марттан 15 апрелге чейин айрым райондордо өзгөчө абал киргизилди. Өзгөчө абал учурунда жарандардын көчөдө каалагандай жүрүүсү чектелет. Кечки саат 20:00дөн таңкы 7:00гө чейин эч кайда чыкпоо эскертилүүдө. Себеби бул мезгил аралыгында коменданттык саат жарыяланган. Өзгөчө абал киргизилген аймактагы жарандар күндүзгү саат 7:00дөн 20:00гө чейин төмөндөгү 3 себеп боюнча гана көчөгө чыга алат. Дүкөндөн азык-түлүк сатып алууга, дарыканадан дары-дармек сатып алууга, дарыгерге дарылоо процедураларына баруу. Учурда Бишкектин айланасында 120 блокпост коюлган. Андан өтүү муктаждыгы болгон жарандар өткөрмө кагаз үчүн кайрылса болот. Өткөрмө кагаздары 1-2 күндүн ичинде электрондук түрдө берилип баштаары айтылды. Жалал Абадда коронавирус инфекциясы менен катталган 3 бейтап айык канына байланыштуу ооруканадан чыгарылат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Космоспек Чолпонбаев Ош Жалал Абад облусунда коронавирус аныкталган адамдарды дарылаш үчүн Бишкектен кошумча медициналык бригада жөнөтүү учурунда билдирди. Анын айтымында айык кандар бүгүн үйлөрүнө чыгарылат. Толугураак маалымат бейтаптар үйлөрүнө чыгарылгандан кийин берилерин кошумчалады. Министр белгилегендей, коронавируска каршы күрөшүү үчүн болгон күч-аракеттер жумшалат. Бул кырдаал бир гана Кыргызстандын эмес, бүтүндөй дүйнө медицинасы үчүн чоң сыноо болот. Кытайдын мисалында коронавирусту жеңсе боло тургандыгын көрдүк жана биз ага жетебиз, деди Чолпонбаев. Айык кандар 1958, 74, 76 жылы туулган адамдар. Алар ооруканада 14 күндөн ашык жатып эмделишкен. Алардын акыркы анализдери таза чыккан. Рентгендин жыйынтыгы да жакшы болду. Бүгүнкү күндө бейтаптардын абалы жакшы деп кабарлаган оорукана мүчөлөрү. Бүгүнкү күндө 1459 жаран обсервацияда жатат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Анын айтымында коронавирусту жуктуруп алгандар менен байланышта болгондор обсервацияга киргизилген. Обсервацияда жаткандардын ичинен Бишкекте 401, Чүйдө 115, Ош шаарында 125, Ош облусунда 231, Жалал Абадда 79, Баткенде 199, Нарында 108, Таласта 146, Ысык көлдө 55 адам жатат. Жалпы ооругандар менен 1954 адам байланышта болгон. Алардын 1528и жакын байланышта болгон үй бүлө мүчөлөрү жана кошуналары, дейт. Кыргызстанда жалпысынан такталган учурлардын саны 94. Алардын ичинен Жалал Абад облусунда 50, Ош облусунда 24, Чүй облусунда 3, Баткен облусунда 1, Ош шаарында 8, Бишкек шаарында 7, ал эми Нарында 1 учур. Коронавирус аныкталган бейтаптардын ичинен аялдарда 53 учур, эркектерде 41 учур катталган. Вирус жуктуруп ооруканага жаткандардын 3-өө бүгүн вирустан сакайып үйлөрүнө чыгарылды. 30 март саат 11:20 карата Казакстанда коронавирус жуктурган 9 адам катталды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Казакстанда жалпы бейтаптардын саны 293 адамга жетти. Алардын ичинен Нур Султанда 167 адам, Алматы шаарында 73, Карагандада 7, Жамбыл облусунда 3, Атырау облусунда 12, Акмолада 9, Шымкентте 2, Чыгыш Казакстан облусунда 2, Алматыда 6, Актөбөдө 2, Түндүк Казакстан облусунда 1, Павлодарда 1, Маңгыстау облусунда 1, Батыш Казакстан облусунда 5, Кызыл Ордо облусунда 2 адам бар. Казакстанда буга чейин 1 адам коронавирустан каза болгон, 18 киши илдеттен айыккан. Буга чейин Алматы жана Нур Султан шаарлары карантинге жабылган болчу. Бүгүн 30 марттан баштап Казакстандын Караганды облусунун 5 шаары карантинге жабылат. Карантинге жабыла турган шаарлар: Темиртау, Саран, Шахтинск, Абай жана Караганда. АКШ президенти Дональд Трамп пресс-конференцияда COVID-19 пандемиясынан америкалыктар канчалык зыян көрөрү тууралуу айтты. Бул вирустан 2 миллиондой кишинин өлөрү айтылууда. Эгер биз каза болгондордун санын 100-200 миңге чейин азайта алсак, мыкты иш алып барган болобуз, деди президент Трамп. Ошондой эле президент АКШда пандемия эпкини 1-июнга карай басаңдарын болжолдоп жатканын билдирди. Буга чейин 28 март күнү жугуштуу оорулар боюнча Улуттук институттун директору
Энтони Фаучи CNN телеканалында берген маегинде коронавирустан каза тапкандардын саны 200 миңге жетиши ыктымал деген божомолун айткан. Эксперттердин айтымында Америкада коронавирустук инфекциядан боло турчу өлүмдүн эң жогорку көрсөткүчү 14 күнүн ичинде күтүлүп жатат. Бүгүндөн тарта Москванын бардык жашоочуларына карантин жарыяланды. Бул тууралуу Москванын мэри Сергей Собянин маалымдаган. Ага ылайык мындан ары шаардын бардык курактагы тургундары тийиштүү себептер менен гана сыртка чыга алат. Алар ооруканага, дүкөнгө, дарыканага бара алат. Ошондой эле жумушка барууга милдеттүү адамдар дагы үйүнөн чыкса болот. Жакынкы күндөрү шаардыктар атайын уруксат кагаз менен гана сыртка чыга башташат. Андай баракчалар Москва өкмөтү киргизген эрежелердин негизинде берилет. Бул аракеттер коронавирустун жайылышын токтотуу максатында жасалууда. Орусияда COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны 9 адамга жетти. Соңку маалыматтарга караганда өлкө боюнча жалпы 1543 адам вируска кабылып, 64-ü айыккан. Кыргызстан өзүнүн жарандарын таштабайт. Өлкөбүз аларды кабыл алууга даяр деп билдирди биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Анын айтымында биринчи кезекте Россиядан колунда сатып алган билеттери бар жарандар алып келинет. Эске салсак, 2020-жылдын 29-мартында Кыргызстанга Москвадан чартердик рейс аркылуу 402 жүргүнчү келген. 2020-жылдын 30-мартына карата Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматтарына ылайык, дүйнө жүзүндө коронавирустук инфекциянын катталган учуру 638.146 каза болгондор 29.957, АКШда 103.321, Италияда 92.472, Кытайда 82.356, Испанияда 72.248, Германияда 52.547, Россияда 1534, Казакстанда 265, Өзбекстанда 133 жана Кыргызстанда 94 учуру катталган. Өзбекстанда коронавирус жуктурган адамдарды карантинге алуу үчүн атайын 10 000 кишилик объектинин курулушу 4 күндө аякта пайдаланууга берилди. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, карантиндик объект контейнерлерден ыкчам курулуш каражаттарынын негизинде салынууда. Курулуш Ташкент облусунун Орто Сай аймагында жайгашкан. Бул карантиндик аймак жалпы 10 000 адамды бир убакытта кабыл алууга ылайыкталган. Учурда объектинин 2 бөлүгү бүтүп, анда карантинге алынган 1300 адам жайгаштырылган. Аталган курулуш жалпы 55 гектар аймакты ээлейт. Эгер зарылчылык пайда болсо, аны 2 эсе кеңейтүү үчүн бардык шарттар каралганы айтылат. Бул карантиндик аймакты куруу демилгеси Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке таандык деп жазылат маалыматта. Ош шаарында жарандар коменданттык сааты түшүнүү менен кабыл алып, олуттуу мамиле жасап баштады. Бул тууралуу Кара Суу, Ноокат жана Ош шаарынын коменданты Нурденов билдирди. Жарандар коменданттык сааты түшүнүү менен мамиле кыла баштады. Бул элдетти тартип, режим сабырдуулук менен жеңебиз. Коомдук саясий абал туруктуу өттү жана комендантуранын көзөмөлүндө, деди комендант Нурденов. Маалыматка ылайык, Ош шаарында 29-март саат 20:00дөн 30-март саат 7:00гө чейинки коменданттык саат учурунда 13 адам эреже бузган. Олуттуу мыйзам бузуулар катталган эмес. Ал эми 30-мартка карата Бишкек шаарында эрежени аткарбаган 122 жаран кармалган.